Салам достор, бүгүнкү дем алышта сиздерге атайын эт багытындагы өрдөктөр боюнча маалымат топтодум. Бул Бишкек шаарындагы ошол тоокторду, тоок жөжөлөрдү саткан базарда сатылып жатат бул өрдөктөр. Бул сиздер көрүп турган өрдөктөр азыр бир жумалык өрдөк экен. Эт багытындагы аталышы болсо ошол Башкириядан келген экен, башкирский бройлер деп аталат экен. Баалары болсо бир жумалыкты сатып аламын десеңиз, бул өрдөктөрдүн 180 сомдон сатып алсаңыз болот экен. Ал эми бул эженин колунда кармап турганы, ушул эже өзү жөжөсүн чыгарып, өзү ушул эт багытындагы өрдөктөрдү багып карайт экен. Мен азыр телефон номерин дагы жазып коемун. Эгер кызыккандар болсо, түз эле өзүнө чалып сатып алсаңыздар болот да. Ушул өрдөктөрдүн баасы 250 сом экен. Булар 21 күндүк экен. Ал эми жөжөлөрдү болсо жаңы эле жумурткадан чыккан суточныйды сатып аламын десеңиз, алардын баасы 120 сомдон болот экен. Анан өрдөктөрдү бакканда буларды сөз жанагы сууга кое берип, же болбосо бир көлмө кылып кыйналганын кереги жок экен. Буларга ичкениге эле таза суусу болсо болду экен. Анан ошол эле суу менен булар өзү эт топтоп жашап, 3,5 килограммдан короздору 4 килограммга чейин чыгат экен 3 айда. 3 айда ушул салмакка жетет экен да. Эт багытындагы бул өрдөктөрдү сөзсүз эле 3 ай эмес, 4, 5 ай, 6 айга чейин дагы баксаңыздар боло берет, салмагына жараша да. Анан булар өтө семирип, салмагын көтөрө албай, анан жүрөгү жарылып, өлүп калгача багып жүрө бербей, ошо мүмкүн болушунча эртерээк жакшы салмакка жеткенде, жакшы эт кармаганда этке тапшырып, же болбосо өзүңүз үйдө союп жесеңиз дагы болот. Бул өрдөктөр боюнча кызыккандар болсо, номерге кайрыла бериңиздер. Достор, анан кийин бул видеону жөн эле көрүп койбостон сөзсүз түрдө видеого лайк басып коюңуздар. Эгер ушул багытта жөжөлөрдү, өрдөктөрдү издеп жүргөндөр болсо, аларга дагы бул видеолор жетет. Анан менин каналыма катталып, сөзсүз түрдө видеолорго лайк басканды унутпаңыздар. Рахмат барыңыздарга, дайыма ден соолукта болуңуздар.